Selamünaleyküm arkadaşlar, dostlar, ağalar, egiler. Ben senterge geldim. Petrotverskaya. Qanday zakaz bo'ladi? Botaga zakaz yaxshi bo'lsa kerak. 3 saat, 6 saat, 9 saat, 10 saatgacha zaratni yetishincha harakat qilib tardam. Qancha soatda qanchaga ishlaydigan bo'ladi? Endi ikisida hozir sezon bo'lchidan. Жылы жоқ жай дегендей сезон иштеген олдуман шуңа элек биз самокат менен көрөбүз азыр канча заказ кылганбыз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Каналдын акырына чейин көрүп, каналга катталып, класс басып, тааныштарыңыздар менен бөлүшүп коюңуздар. Мына достор, биринчи заказ түштү. Ал 10-дон 12 өткөндө сайтты ачтым эле, 10-дон 20 өткөндө түштү. 10 мүнөттөн кийин Черный ходко деп жазып коюптур. Черный ходдон аласың деп. Черный ходко келсең, эч кандай звонок эч нерсеси жок, эшиги жабык, даже ручкасы да жок. Ушундай ресторандарда болот. Бу жерде күтүп отура бересиң. Өздөрү качан алып чыккандан анан алып кетесиң. Заказды алдым. $790 рубльдік заказ екен. Оны бір блюда кичинекей. Буну дагы алыска жиберди. 3 километр бул жакшы эмес. Бирок акчасы көбүрөөк болот. Канчалык алыс калпастан ошончо акчалар кошулуп берет. Азыр заказ алганыңа 110 рубль, анан ар бир километрине 25 рубльдан 75 рубль. Ошондо буну 185 рубльга жеткизип берем азыр. Биринчи заказ таштадым. 3 километрге 20 мүнөт убакыт берилди. 10 мүнөт алып келип берип койдум. 10 мүнөттө 185 рубль эсте калат. Дагы күтөбүз экинчи заказды. Экинчи заказ Макдональдстан түштү. Макдональдстан без перчатки, без маска киргизбейт. Атайын ашыга турат. Какой стоит? Том. Да? Следующий, дальше. На самокат қараңыздар. Өте күшті самокатка. Мына экинчи заказ түштү достор. Макдональдстан алдык. Бул болсо 700 метр жакын жерге берди. Мына ушундай бир алыс болот, бир жакын болот, ошондой заказдар боло берет. Мен азыр 3-чү заказ таштадым. 2 саатта 3 саат, 3 заказ болду. Та 1 саат калды. 3 саатка жандырганбыз сайтты. Мен бүгүн ар 3 саат сайын өчүрүп жандыртам, 3 сааттан гана. Ошондо көрөбүз, биринчи 3 саатта канчалык, кийинки 3 саатта канча. Жана 6 саат, 9 саат кылып эсептеп көрөбүз, кийин канчадан заказ болот экен. Биринчи 3 сааттык слотум бүттү. Эртең мененкиге байланыштуу же дем алыш күнгө байланыштуу заказ жакшы болгон жок. 3 саатта 3 эле заказ болду. Азыр эми экинчи жолу дагы 3 саатка жандырдым, бир заказ кылдым экинчи слоттон. Дагы көрөбүз. Эми обед болуп калды, балким эми жакшы заказ болуп келет. Негизи азыр күн ысык болуп, выходной күн болгонго заказдар жакшы болбой атат. Дем алыш күнү бардыгы эс алган, шашлыкка чыгып кеткенгеби негедир заказ аз болсо дагы тартып көрсөтөм. Ошо 3 заказга 3 саатта канчадан чыгат, ошолор боюнча көрөбүз иток отчет келгенде. Кандай нерсе бизден алыспай туруп туруңуздар, дагы деле болсо. Азыр 3 саат тартам, андан кийин дагы 3 саат кылып, ошо менен бир 9 саат кылып тартам го бүгүн, Кудай кааласа. Достор, мен азыр экинчи 3 саатка жандырган слоттон 3-чү заказды таштадым. Бул слот жөнүндө айта кетсем, бул слот графикти булар слотту кылып койгон, слот деп коюшат. Биздин Мерседес турат. Анан азыр свободный слот деп коет. Ким каалаган убакта иштейт, каалаган убакта өчүрүп коет, каалаган саатта, каалаган саат коюп алып иштей берет да, ошого свободный слот деп коет. Мен 3 саат кылып атайын кыска кылып иштеп атам. Себеби
3 саатта канча заказ болот, кийин дагы 3 саатта канча болот, общий бирик 6 саатка эсептеп, жана 3 саатка. Кайра эле болсо 9 саатка ошондой эле эсепке туура кылып, атайын 3 сааттан кылып тартатам азыр. Биринчи 3 саатта 3 заказ кылдым, азыркы экинчи 3 саатта дагы 3 заказ кылдым, бирок убактым бүтө элек дагы бар. Дагы заказ болот буюрса. Мен азыр экинчи 3 сааттык слотто 5 заказ кылдым, 5. Азыр 3 сааттык слот бүттү. Азыр обед кылып алып, кичине шам-шым этип алып, кийинки 3 саат свободный слот кандай кылып алат, ошону видео тартып көрсөтөм азыр. Алыстабай бирге болуп туруңуздар биз менен. Яндекс тестесине ушундай күнүгө ачык асман кафеде тамактанат. Кеңири. Свободный слот деп мындай кылат. Приложениеге кирет. Мына жерден мына свободный слот. Өзү если график болсо, мына начать слот кылат. Мына свободный слот басасыңар. Мына жерде саат канча саат иштеген келсе, ошону саатты коесуң. 3 саат иштеген келсе, 3 саат, 4 саат болсо, 4 саат калаган саатты коесуң да, ошо менен иштей бересиң. Мына принимать бассаң, уже мына бак кызарган, уже жашыл болуп калды, активный. Уже 3 саатка да график коюлду. Мына ушундай болот. Свободный слотто калаган саатын коюп, өзүң калаган убакытта иштеп, 3 саат коюп алып, 1 саат иштеп, же болбосо жарым саат иштеп, 2 саат иштеп деле өчүрүп койсоң боло берет. Достар, бул 3-3 сааттык слоттун экинчи заказы. 3-3 саатта 2 заказ кылдым. Ал эми общий заказ боюнча 10-чы заказ. 10 заказ болду. Дагы 2 саат, 3 саат иштейбиз. Анан видеону жыйынтыктайбыз. Канча заказ болду, канчага иштедик. Ошол жөнүндө кийин айтып берем. Жумуш бүтүп үйгө кетип атабыз. Автобус толо велосипед. Шопурга рахмат. Ушунун баардыгын жаткызган. Өткөндө бир водитель болсо, 2 велосипедден ашык чыккан болбойт деп чыгарбай эле. Бул болсо, азыр караңыздар канча бар экен. Мына баланын аркасында 1, бунуку менен 2, баланын алдында кара менен 3, ана розовый велосипед менен 4, мына менен чекеде менен 5, самокат менен 6. Азыр общий 6 бар бул жерде. Өткөндө бирөө болсо экөөдөн ашыкка жүктөнгө болбойт деп чыгарбай койгон болчу. Мясокомбинат. Достар, бүгүн жумуш бүт кечик кирди. Азыр мен Арчат берет, Арчатта бардыгын канча заказ кандай болду, бардыгын бир катар түшүндүрмө берип кетем. Андыктан алыспай туруңуздар. Видео акырына чыгып калды. Кулактан басып коюңуздар. Мына мындай биринчи 3 саат 10-12 өткөндө жандырып, 1-ден 13 өткөнгө чейин 3 эле заказ болду бул убакта. Кийин дагы 3 саатка жандырып, 1-ден 44 өткөндө 4-ден 54-кө чейин 3 саат аралыкта бул жерде 5 заказ болду. Ал эми андан кийинки 3 саатта 5-ден 33 өткөндөн 8-ден 34 өткөнгө чейин. 5-ден 34 өткөнгө чейин бул жерде 4 заказ болду. Акырында дагы 8:30-дан 10:30-га чейин 2 саат жандырдым эле. 2 саатта 1 эле заказ болду. Эми салыштырып көрүңүздөр. Бу жерде 3 саатта же мынанча саатта канчага иштегенге болот деп айтууга эч кандай болбойт. Себеби заказ ар кандай болуп калат. Заказ бирде көп, бирде аз болот. Общий 11 саатта 13 заказ болду. Ал эми мына бул 3 саат менен бул 3 саат 6 саат кылып эсептесек, 6 саатта 8 заказ болду. Если 9 саат кылып эсептесек, мына 3 саат үчөнү 9 саатта 12 заказ болду. Негизи бүгүн заказ аз болду. Выходной күн болуп бардыгы көчөгө чыгып кеткенге негедир заказ аз болбосо ар 3 саатта, 3 саатта
5 заказ минимум болот, 6 заказ. Бunda да 5 заказ кылып ошондой эсептесең туура эле болчу да. Ушундай заказ болуш керек эле өзү. Бирок бүгүн негедир заказ болбоду. Азыр эми отчетто канчага иштейт, канча отчет келет, ушуга отчетто көрөбүз азыр. Отчетто келди. Мына биринчи 3 саат 12ден 10дон 12 өткөндө жандыргам, 1ден 12ге чейин. 4 километр жүрүпмүн. 4 километрде 3 саатта 3 эле заказ кылгам. 3 саатка 330 рубль төлөгөн, километрине 112 рубль төлөгөн. Общий 443 рубль болду. Ал эми bundan кийинки 3 сааттык, bundan кийинки 3 сааттык 1ден 44 өткөнгө жандырып, 4дөн 44 өткөнгө чейин 6 километр 900 метр жүрүпмүн. 5 заказ кылдым. 5 заказга 510 рубль төлөгөн, километрине 173 рубль болгон. Общий сумма 723 рубль болгон. Мына эми салыштырып көрүңүздөр. Биринчи 3 саатта 400 рубль, экинчи 3 саатта 700 рубль. Бунда Яндексте саат намынча иштесе болот деп эсептештин кереги жок. Себеби заказ кандай болсо заказга карап. Если заказ жакшы болсо, bundan да жакшы болуп эсептелет. Азыр эми 3-3 сааттыкты көрөбүз. Мына 3-3 саатта 5ден 33 өткөндө жандырып, 8ден 33 өткөндө өчкөн. 4 километр жүрүпмүн. 3 саатта 4 заказ кылгам мында. Бул жерде болсо 440 рубль заказга төлөгөн, андан сырткары 100 рубль километрине төлөгөн. Мына бул жерде 541 рубль ага төлөгөн. Ал эми дагы кийин 2 саатка жандыргам акырында. 2 саатта 1 эле заказ кылгам. 8:35те, андан кийин 10:35те бүтүш керек эле. Мен 10:10 7 өткөндө бүтүрүп койдум. Себеби заказ болгон эмес. Бул жерде 1 заказ кылгам, 1 заказга 110 рубль төлөгөн. 680 метр жүргөн экен, 680 метрге мына 16 рубль 98 копейк төлөгөн. Общий 127 рубль болгон. Ал эми бардыгын итог эсептеп көрөт турган болсок, 11 саатта 13 заказ болгон. 13 заказың 1830 канча рубль ушундай болуптур. Бул заказ суббота күн болуп, бардыгы эс алып көчөдө жүргөнгө байланыштуу заказ болбой калган. Если заказ болсо 11 саатта бир канча заказ кылып койсоң болот. Бирок ал күндөр биринчи күндөн 4-күнгө чейин да. Бул эми центрде ошондой жакшы болот. Ал эми башка жактарда, чеке жактарда наоборот, суббота, воскресенье, пятница күндөрү жакшы заказ болот, а башка күндөрү, будний күндөрү заказ аз болот. А центрде наоборот. Центрде себеби ишканалар көп, ишканалардан көп заказ кетишет. Ал эми 6 саатка эсептеп көрө турган болсок, бул жерде 3 саат, а бул жерде дагы 3 саат нерде. Бул 3 саатта 5 заказ, бул 3 саатта 3 заказ. 6 саатка салыштырып эсептеп көрө турган болсок, 6 саатта 1165 рубль болот экен. 6 саатта 1100-ге. Өз негизи ушундай 6 саатта 1200 миңдерге иштесең болот. Мына ушундай достор, ар күн иштегениң эртеси күнү ушундай отчет келип турат. Канча километр жүрдүң, канча заказ кылдың, жана канча иштегениң бүт ушундай келип турат. Яндекстин ушуну жакшы. Анда эмесе көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Каналга каттал элек болсоңуздар катталыңыздар, подписаться кнопкасын басып, андан соң коңгуроону сөзсүз түрдө басып коюңуздар. Себеби биздин ар бир жүктөгөн видеолорубуз сиздерге SMS болуп келип турат. Сиз коңгуроону баспай койсоңуздар, биз жүктөгөн видеолор сиздерге барбай да калат. Болгон подписация болуп эле калып кете бересиздер. Андыктан подписацияны баскандан соң коңгуроону сөзсүз түрдө баса кетиңиздер. Кийинки видеого чейин саламатта калыңыздар. Кийинки видеода дагы жакшы видеолорду жүктөшкө аракет кылабыз.